Акчаңыздар болсочу, мына ушундай жерде жашаш керек да. Туугандар, карасаңыздар, үйдөн чыксаң эле мына кинодагыдай, картинкадагыдай мына ушундай тоолорчу. Бул тоо өзүбүздүн Ош шаарыбыздагы тоолор. Туугандар, караңыздар. Биз азыр Ош шаарына турабыз. Мына ушул 5 сотик чек сатууга чыгып калды. Ош шаарына Кызыл байрак айылды баарыңыздар да билесиздер, Шишкебенден түздө бери кирип келгенден Запаттанча. Эми караңыздар. Мына ушул фундаменттин узуну 11 метр экен, туурасы 8 метр экен. 3 бөлмөгө лайык ташталып, бийиктиги 2,5 метр кылтырып куюп, өзүбүз жашайбыз деп подушкасын калын куюп, российский арматуралардан бери салдым деп ээси айтты. Эми шартка байланыштуу сатып атышат экен, туугандар. Чек 5 сотик, узуну 20, туурасы 20 квадрат болуп чайгашкан экен. Эң жакшы эле берип турган болсо, туугандар, караңыздар. Мына ушул жердин баягы башка жактагыдай документтери проблема эмес. Бул жерде ушундай аласыз сразу үй салып жашайсыз. Көрдүңүздөр, мына жерде кошунар бардыгы жашап атышат. Анан кийин бонуска мына ушул жерде 1 КАМАЗ шебен кошуп берилген, таштардан бери экен, Үйгө сиз мына ушул жактан кирип барасыз. Анан мына үйдүн алдыңкы бети болуп калат. Дагы бир жакшы жери бул үй 1-чи линия деп айтсак болот. Мынакей көрдүңүздөр. Ушул жол менен түз эле баягы Шишкебанга чыгып кетиш жол бар го. Мына ушундайдан барсаңыз болот экен. Бул үй 1-чи линия болуп калат экен. Жүрүңүздөр. Эми мына ушул жака бара турган болсок, мен азыр мына ушул жактан жакшы кылып көрсөтүп берейин. Туугандар, бул чекке суу келген, анан свет келген. Ал жагынан проблема жок. Просто жаккан болсо алыш керек, сразу жашаш керек. Үйдү толук кылып бүтүрүп кетесиз. Мына фундаментти көрдүңүздөрбү? Бийиктиги мен айтып өттүм го, 2,5 метр экен деп. Подушкасы менен, подушкасынын канчалык калың куюлган мына ушул жерден билсек болот. Көрүп атасыздарбы, мынакей. Караңыздар, өтө калың куюп фундамент кылып, вообще бийик көтөрүп таштаптыр го, Үйдүн артыңкы бети дагы кеңирээк, караңыздар. Жүрсөңүздөр, бул жерде суу бар десем, азыр көпчүлүгүңүздөр жазышыңыздар мүмкүн. Талайбек инем, ал жерде суу жок. Каяктагы сууну айтып атасың десеңиздер, мен силерге мына сууну да көрсөтүп коем. Мына ушул суу экен. Элдин баары үйлөрүнө ушундай жашына калып тартып алыптыр. Мына ушул жерде чоң баягы трубалар ташталган экен, ушудан да сиз да тартып кетсеңиз болот. Мына ушундайдан тартып кетесиз, үйгө сразу эле сууну киргизип алсаңдар болот экен. Эми бул жерде кошуналар кандай адамдар жашайт десем, ээси айтты. Иним, алсаңар өкүнбөйсүңөр, жакшы кошуналар бар, золотой кошуналар бар деди. Неге сатып атасыз десем, эми кичине акча керек болуп, шартка байланыштуу сатып атабыз, жоксо өзүбүз эле жашайын дедик эле деп ээси айтты. Эми ар кимдин шарты ар кыл болот. Акча керек экен, эми сатып атат экен, көрдүңүздөр. Сиздер дагы мынакей, мына кошунанын үйүн тартып койгон, мына кошунанын үйүнө окшотуп айландырасыз дагы, бүт тараптан ушундай кылып тосуп алып койсоңуздар, болду. Документтер тактана. Анан кийин мына ушул жерде Западта жаңы курулган базарлар бар го. Запад негизи өнүгүп кетти, көрүп атасыздар, Оштун центри болуп кала турган болуп калды. Ошол жерге ушул чектен примерно сиз бир канча машина менен бир 10 мүнөттөн 15 мүнөткө жетпей эле газ тепкен бойдон жетсеңиздер болот экен. Азыр дагы кире бериш жерлерин кантип таап келесиз, анда мен силерге азыр толук кылып көрсөтүп беремин. Мына ушул менин артымда жаңы салынып аткан мына мектепти көрүп атасыздар, балдар бакчасы менен. Ушул мектептенчи сиздер алып жаткан чекке примерно бир 3 мүнөттө жетип барасыздар. Баарыбыз эле билген западный круг, мына ушул жерде NSIC'де жилой комплекс курулуп атат. Шудан түз эле келген болсоңуздар, туугандар, мына ушул жерде Шишкебан айылы. Ушул Шишкебан айылынан түп-түз киресиздер. Эгерде сиздер мына ушул жакта жаңы курулган базар бар го, базардан түз келген болсоңуздар, мынакей Шишкебан айылы менен ушул асфальт жол менен сиздер примерно бир 15 мүнөткө жетпей эле сатып жаткан жерге туш болосуздар. Видеого лайк басаңыз, жакын досторго видеону бөлүшүп коебуз.